Бул сөздөрдү айткандан кийин Ыйса шакирттерине мындай деди: 2 күндөн кийин Пасах майрамы болорун билесиңер. Адам уулун айкаш-чыгачка кадаш үчүн адамдардын колуна салып беришет. Ошол убакта башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Каяпа деген башкы ыйык кызматчынын үйүнө чогулуп, Пасах жана ачыткысыз нан майрамына 2 күн калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Ыйсаны куулук менен кармап алуунун, өлтүрүүнүн жолун издеп жатышты. Бирок алар майрам күндөрү болбойт, болбосо эл арасында козголоң чыгып кетет деп сүйлөшүштү. Ошондо 12 шакирттин бири Искариот деген ысым коюлган жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот башкы ыйык кызмат кылуучуларга барып, Ыйсаны кантип кармап берери жөнүндө башкы ыйык кызмат кылуучулар жана ибадаткананын күзөт башчылары менен сүйлөштү. Аны колуңарга салып берсем, мага эмне бересиңер деди. Алар ага 30 күмүш тыйын сунуш кылышты. Ошол убакыттан тартып Жүйүт Ыйсаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү.